Саламатсыңарбы балдар, бардыгыңарга кутмандуу күн. Балдар, эми кыргыз тили жазуу сабагын баштайбыз. Таза сулуу жазууга дептерлерди саздайлы, окуп билим алуудан күндө калып калбайлы. Демек, алтын эрежебиз колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз, үйдөн чыкпайбыз, онлайн сабактарга активдүү катышабыз, тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Анда эмесе сабактын темасы менен таанышабыз. Көнүгүүлөр иштөө. Сабактын максаты дыбыштардын бөлүнүштөрүн үйрөнөсүңөр. Үндүү, үнсүз тамгаларды айырмалап туура жазасыңар. Сарамжалдуу, зирек болуп, сулуу жазуу менен тапкыч болууга шыктанасыңар. Көңүл бургула сөздүктөр менен таанышабыз. Элеңдеп, коркконсуп, быйттыйган, кичинекей. 24-чү көнүгүүдөгү берилген сөздөрдөн сүйлөм түзөбүз балдар. Ушул сүйлөмдөгү үндүү дыбыштардын түбүн, үндүү тамгалардын түбүн бир сызык менен сызып коебуз. 25-чи көнүгүү. Кат-каттоону бар, ичи толо, кени бар. Өзү аппак жазылат, жер түбүнөн казылат. Жоопторун табабыз. Андан соң үнсүз тамгалардын астын 2 сызык менен сызып коет экенбиз. Түшүнүктүү болду балдар? Анда эмесе тапшырма 26-чы көнүгүү аткарабыз. Баарыңарга ийгилик балдар. Тапшырманы аткарабыз.